Начали. Biz ушул ашканан... Стоп. Я же начинала с плитки. Хорошо. Кидывайте. Все? Никита? Сейчас иду. А то сейчас ничего не останется. Я сейчас приду. Давай. Тарелку себе возьми и ложку. Не зря мыла рис 100 раз. Давай, тарелку откройбесін. Все, наверное. Мен ашқа олдым мне. Саламатсыңарбы? Биз бүгүн плов пазабыз деп чечтик. Пловко бизге эмне керек? Керектүү жер жемиштерибизди, күрүчүбүздү, этибизди баарын даярдап алдык. Пловко мен негизи эң башынан баштаганда эле пияздан баштайм, анан кийин куйрук май. Биздин өзгөн күрүчүбүз жакшы көрөт майды. Ошондуктан бул жерге казаныбызды ысытып даярдап койгонбуз. Биринчи эле көздү казанга салабыз. Колдон келсе bir 300 граммдай куюп туруп коюп коебуз. Майыбыз ысыгы чакты. Сабизибизди, этибизди даярдап алабыз. Биринчи эле куйруктан кошобуз. Канчалык майлуу болсо, ошончо даамдуу болот. Куйрукта холестерин жок дейт. Ошондуктан коркпой эле кошо беребиз. Пиязыбызды туурап алабыз. Майыбыз канчалык ысыптыр текшерип көрөлүк. Isып калыптыр. Биринчи эле куйрукту салалык. Жакшылап куйрукту кууруп алабыз, кызартып. Жакшы куурулгандан кийин пиязды салабыз. Ар бир кожойкенин өзүнүн ыкмасы бар да. Бирок мен ушинтип баштайм. Менден дагы жакшы баскан ашпошчулар көрсө, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла. Ой пикириңер жазгыла, сөзсүз аны дагы биз окуп көрүп кошобуз. Пиязыбызды сала беребиз. Пиязыбыз жакшы болуп, кызыл болуп, курулгучакты этибизди туурай калабыз дагы. Сөзсүз кызыл кылып куурган жакшы көрөм, анткени пияздын даамы жакшы чыгат да. Этибизди чоң-чоң туурап туруп эле салып коебуз. Бышкандан кийин кааласак бөлүп алабыз, кааласак ошол боюнча эле табагыбызга салып даярдап коебуз. Мында да биз койдун этин алдык. Ашка койдун эти менен. Негизи эле койдун эти кошулат го. Bir kilogram күрүчүбүзгө 1 килограммдан ашыкча деле кошсок болот. Эми ким кандай кааласа. Этибизди дайындап алдык. Пиязыбыз курулуп атабы. Биздин этибизди ала туруп, азыр сабизибизди даярдай берелик. Ага чейин пиязыбыз курулуп турсун, кыпкызыл болуп. Сабизди биз мындай ушундай сарысынан кошобуз, сары сабизден. Кызыл сабиз менен деле кылсаңар болот, бирок мен ушу сары сабиз менен басканды жакшы көрөм. Сабизибизди жууп даярдап алганбыз. Алдын ала тазалап, азыр эми биздин пиязыбыз курулгучакты сабизибизди туурай калабыз. Узун-узун кылып эле, жакшынакай кылып эле, чоң-чоң кылып туурасак, күрүчтүн арасынан сары болуп, жакшынакай болуп көрүнөт. Этти дагы мен алдын ала туздап коем.
биртке өзүнө кирип кууругандан кийин дагымына чыкканга дагы эртерээк болот да. Эми этибизди сала берелик акырындан. Бисмилла. Этибиз жакшы курулуп чакты, шашпай сабизибизди туурап алабыз. Ар бир кожойкенин өзүнүн ыкмасы бар пловду басыштын. Менин ыкмам ушундай. Кимдике кандай экенин комментарийге жазыңыздар. Анда караштырып сөзсүз колдонгонго аракет жасайбыз. Мен ушундай сары сабиз менен жазайм, же кызыл сабиз менен жазайм, же биринчи пиязды саламбы деп. Мен ушу куйрукту салам. Анан кийин пиязды салам. Отум канчалык күчтүү болсо, ошончо жакшы. Бүгүн болсо ушундай сары сабиз менен базалык көрөбүз. Чоң-чоң кылып туурашат, кээ бирлер майда кылып туурашат. Мен ушу чоң-чоң кылып туураган жакшы көрөм. Өзгөн күрүчтүн арасында сап-сары болуп, жашнакай болуп чыгып көрүнүп турса дагы кооз көрүнөт. Канчалык тамакта кооз болсо, ошончо дагы өзүңдүн сүйүп жасаган тамагың дагы жакшы болобу деп ойлойм да. Биздин этибиз дайыр болуп калды. Эми бул жерге сабизибизди сала берелик. 1 килограмм күрүчкө 1 килограмм сабиз кошом. Кичине ашыкча болсо деле жакшы. Бул жашнакка биртке курулгандан кийин эле күрүчүмдү салам. Анан бир чеснок дайырлап койгом, сөзсүз чеснок да салам. Жумуртканы да бышырып коем. Анткени майлуу этти көп жегиси келбейт менин балдарым. Эттин ордуна жумуртка менен жеп алышат да. Ал дагы жакшы. Мунумду жуп келейин. Күрүчтү аябай жакшы жуйбуз. Суу тазаргыча таап-таза кылып жуйбуз дагы. Кайра-кайра сууну алмаштырып, эрикпей. Жакшы курулгандан кийин мен сууну күрүчкө салгандан кийин куям да. Аны дагы 1 килограмм күрүчкө 1 литр суу деп айтышат. Бирок мен аны дагы көз болжол менен жасаймын да. Анткени казанга түшкөндө күрүч канчалык болсо, ошончо сууну талап кылам. Азыр биз күрүчүбүздү дагы бир дайырлап, суу куюп, көбүрөөк турабыз. Сабизибиз дайырланып. Биздин күрүчүбүздү жууп алып келип кичине сууга чылап коюп коебуз. Бул туруп турсун биртке. Сабизибиз курулуп чакты, мен жумуртканы коюп атам. Бул да быша берсин. Сөзсүз муздак сууга салып туруп, анан коюп коебуз. Ашыбыз базылгы чакты, жумурткабыз да бышып калат. Биз эми курулган эт менен сабизибизге жакшынакай болуп курулду мынакей. Эми буга биз күрүчүбүздү салалык. Аха. Мен пловко негизи шакарапты жакшы көрөм. Балдарым болсо редькадан жакшы көрөт салатты. Помидорду кээ бирде кышында алып каласың, албай каласың. Ошол помидордун ордуна мен редька менен жасайм салатты. Аны да бир күнү жасап көрсөтөм силерге. Мынакей биздин күрүчүбүз салдык. Күрүчтү салгандан кийин бир 2 эле ашып тургандай кылып суу куям. Ага чейин бирке тузун салайын. Туздураак кылып. Бир 2 чоң кашык салсаңыздар. Мен да көз болжол менен салам да. Мен ойлойм туура болот деп. Мен суубузду куюп алалык.
Жакшы бир кайнагандан кийин тузун көрүп туруп, демделген маалда. Анан кийин чесногубузду дайылап коеюн дагы. Бир кайнаганга чейин чесногубузду салып кое берелик ортосуна. Чеснокты салганда күрүчүбүз эзилбей жакшы бышат дейт. Ошон үчүн мен ушуну салып коем дайыма. Мунубуз кайнап тургучакты биз болсо шакарапты дайырлай берелик. Пиязды жука кылып узун-узундан туурап алабыз. Пиязды туруп атканда ар бирибиз эле көзүбүздөн жаш агат. Ыйлап кетебиз го. Ыйлабаш үчүн ырдаш керек дейт. Ушу бир күнү сөзсүз силерге ырдап берет окшойм. Пиязды туруп атканда. Кайсыларды ырдап берейин? Ошону жазгыла. Ошол ырларды ырдап тамак жазайлык. Бул пиязга мен биринчи үстүнө эле кара мурчтан салам. Мында ширеси чыксын деп. Анан кийин гана помидорду салам. Ким кандай жазайт? Сөзсүз жазгыла. Мен дагы билгим келип атат. Ай, ачуу экен пиязыбыз, Помидорубузду мынакей жашынакай болуп күрүчүбүз дагы кайнап атат. Помидорду да жука кылып тураш керек. Пловду баарыбыз эле шакарапсыз жей албайт болуш керекпиз. Азыр биз ашканалардан болобу, үйдөн болобу, сөзсүз пловго биз шакарапты дайырлап коебуз. Шакарап жок, пловду элестете албайбыз го дейм. Мына биздин шакарап да даяр болуп калды. Негизи мен бирок шакарапка туз кошпойм. Балдарым жакшы көргөндөн ошол себептен кичине кошуп коеюн. Эми кичине кошуп койсок болот, бирок мен негизи шакарапты тузу жок эле кара мурч менен аралаштырып, анан пловду туздуураак кылып жасаган жакшы көрөм. Биздин күрүчтүн суусу тартылгычакты, жумурткабыз кайнап калды. Азыр мен жумурткага кайнап атканда сөзсүз туз кошуп коем. Бул да менин кичинекей бир сырым деп койсом болот. Анткени бышкандан кийин жумуртка жеңил тазаланат да. Мынакей соус тартылып калыптыр. Муну демдей берсек болот. Отубузду кичине азайтып коебуз. Битке бир 20 мүнөттөй демдей турсак, күрүчүбүз даяр болуп калат. Чесногубузду дагы. Опс, мында. Этин чыгарып дайырлап койгом. Атайын плов салган табагыма, жыгач табакка салып жейбиз. Эттерди майдалап тураган жокмун. Ар бирибиз өзүбүзгө салып жейбиз. Биздин плов даяр болгондон кийин биз жумуртканы салабыз азыр. Жумурткабызды туурап салып коелук. Муну дагы ким этти көп жакшы көрбөгөн адамдарга
жумуртка менен дагы жесек жаябай даамдуу болот. Биз 501 плитка гастробарга чоң ыраазычылыкты айтабыз. Ушундай сонун ашкананы бизге тартуулады. Абдан сонун ыңгайлуу жер экен. Эмки көрүшкөнгө чейин жакшы калыңыздар.